китайский заводской. Анын нези жакшы. Бизде мисалы үчүн өзүбүздүкү самодельный болчу да, ал 3 күн кургатат. Айжамал Абдуллаева өзүнүн бизнесин өнүктүрүүнү колго алган 17 айымдын бири. Ала Бука районунан келген. 3 жылдан бери үй бүлөсү менен кайналынын венгерка түрүнөн каккылып, аны жогорку сапатта чыгарып коңшу өлкөлөргө экспорттошот. Бүгүнкү долбоордун алкагында 135 000 сомдук аппараттын сертификатына ээ болду. Анын жардамы менен баштаган чакан бизнесин кеңейтүүгө мүмкүндүк ала алды. Өзү 1,5 тоннадан баштаган элек, анан кийин 5 тонна, ушул жылы 10 тоннага чейин өндүрүштү кылдык. Анан биздин чоң өнөктөш табылды. Бул Алайко Органикс Ошто. Биз ошолордун шербетине данеги жок кайналыны камсыздайбыз. Ошо өздөрүнүн производственный цехине чейин алып беребиз. Бул проект боюнча утуп алган жабдуу, бул заводдон. Ошол себептен биринчиден бул энергиянын потреблениеси аз болот, экинчиден бул кайналынын сапаты жогорулайт. Ошол өзүбүздүн бакта өстүрүлгөн таза эко продуктыларды жогорку сапатта кургатып чыгабыз, кайналып как. 17 айымдын ар биринин баштаган ишмердүүлүгү ар башка. Окутуунун негизинде тигүүчү цехин ачуу, айыл чарба тармагын өздөштүрүү, кондитердик бышырууларды жана башка көптөгөн кызматтарды алдыга жылдырууну өздөштүрүшкөн. Биз Чаткал районуна 3 машина алдык, 2 четырехнитка, 1 пятинитка. Бул аябай бизге зарыл болчу. Кыйла ишибиз жеңилдеди, кыйла жумушубузга жеңилдиктер болду. Дагы да жумуш орундары көбөйдү. Ошол азыр кыздарыбыз жакшы иштеп атабыз. Ошол жыяга, ошол ОБСЕ немелерине чоң рахмат. Ушунчалык бизди колдоп, ошол келечектеги мүмкүнчүлүктөрүбүздү жакындаштырып берди деп айта алам. Айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоору региондун социалдык абалын гана жакшыртпастан Кыргызстандын экономикасына да салым кошуп, жумуш менен камсыз кылууну көздөшөт. Баткенде жалпысынан 50ге жакын аялды колдодук. Ысык көлдө кече жакында наркы жума былтыркы 17 аялга уже биротолуга оборудованияларды бердик да. Жалал Абад областында дагы ошол 17 аял эгерде жакшы иштешсе, аларга эмдиги жылы бул жабдуулар биротолуга берилет. Булар бир гана өздөрүнүн багы үй бүлөлүк жашоо шартын жакшыртпастан, экономикалык абалын жакшыртпастан, булар бизнести жакшы жүргүзүп, анан кошумча башка аялдарга дагы жумуш ордун түзүп койгөнгө мындай мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Аталган долбоорго катышкан айымдар апрель айынан бери товарларды жана кызматтарды алдыга жылдыруу боюнча окуудан өтүшкөн. Жыйынтыгында жеңүүчү деп табылган 17 айым 1 жыл аралыгында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, ишкердикти колдоо борбору менен бизнес ассоциациялары колдоого алган уюмдар менен тыгыз кызматташтыкта болушат. Ишкерликти өздөштүрүп, жолго салып алгандар берилген материалдык жабдыктарды толугу менен өздөрүндө калуу чечимине ээ болушат. Айгүл Семетеева, Буркан Матов, Жалал Абад шаары.